Bismillahirrahmanirrahim. İnsan kede bir sözde aytışı mümkün. Oşol söz bir tokoydu güyüzgön şirenkenin bir budakçası siyahtı bolup kalışı mümkün. Bir ile sözün arkasından kançalagan topolon, kançalagan söz, kançalagan adamların okuğu, kançalagan adamların kanı tөгülüp ketişi dağı mümkün. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoğun günelerde aytkanda oşulardın içinden özgöçe belgilep uşakçını aytkan. Uşak aytı bu İslam dinindeki çoğun günelerdin biri. Oşonduktan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi. Har kanday kordolgon kasam korugo uşak taratıp yürücülөрgө da moyun sunbagın. Alardın kеңешini ukpagın. Alar menen soğudalaşpagın dep Peygamberimizga Allah Teala özü osiyat kılıp çıtadı. Peygamberimiz aytadi, uşakçı beyişke girбейт deydi. Nege degende köptөгөн жамандыктардын başçısı uşul uşak aytуу болуп эсептелет. Arak içken adamdı adam öldürgөнгө, kan tөгүүгө, бирөөлөрдүн укугун дебелегенге ушундай бузукулукка зына калып бара турган жаман нерселердин энеси arak болсо, ушак айтуудагы ошол сыяктуу жамандыктардын башчысы энеси болуп эсептелет. Башында айткандай кээде bir эле сөздүн артынан көптөгөн адамдардын укуктарына кирип кетиши мүмкүн. Көптөгөн адамдардын каны төгүлүшү мүмкүн. Эки өлкөнүн ортосунда, эки коомдун, эки улуттун ортосунда уруш, талаш, жаңжал, келишпестик чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бизди ушак айтуудан, ушак таркатуудан кайтарган. Жана ушакчы адам бейишке кирбейт деп өзгөчө белгилеп айткан. Ana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün dostları jönүндө kээ бир адамдар ушак айтып келгенде дагы аларга ушундай деп жооп берген. Мен досторумду жанында жүргөн адамдардын менен болгон мамилем жакшы. Алардын астына киргенде, алар менен сүйлөшкөндө жүрөгүм ток, жүрөгүм таза, жакшы ойда киришти, жакшы абалда сүйлөшүштү каалаймын. Ошондуктан аларды мага жамандап келбегиле, аларды мага ушак табагыла деген экен. Бүгүнкү күндө дагы биздин коомчулугубузда элибиз, жерибиз ушул нерсеге муктаж болуп турат. Түндүк, түштүк, бул жерде башчы, ал башчы, бул башчы, анын тарапташы, бунун тарапташы болуп, адамдардын арасында ушак жаман сөздөрдү, бузук сөздөрдү, элди жара турган, буза турган сөздөрдү тарката тургандар көп болуп калды. Мурунку убакта жазуу түрүндө, китеп аркылуу ушинтип кыйынчылыктар, бир топ тоскоолдуктар менен ошол жаман сөздөр жетет эле. Бүгүнкү күндө андай болбой калды. Интернет жебелеринде кайсы жерге ким жаман сөздү жазган болсо, сүйлөгөн болсо, ошол жаман сөз ушак адамдарга тез эле таркап, ушул жамандык тез таркай турган болуп калды. Allah Taala барыбызды ушундай бейишке киргизбей кое турган чоң күнөөдөн сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.